Президент Садыр Жапаровдун телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлеринин кесиптик күнү менен куттуктоосу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 декабрда телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлеринин кесиптик майрамы Кыргыз Республикасынын телевидение жана радио кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосу. Кыргыз Республикасынын телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Маалымат таратуунун ыкмалары жана элге жеткирүүнүн жолдору өнүгүп, атаандаштык күч алып жаткан мезгилде сиздер аркалаган кесиптин орду өтө бийик. Өнүгүүнүн демократиялык жолунда бара жаткан өлкөбүздө коом турмушубуздагы окуяларды чебер чагылдыруу, аны бейтараптык жана калыстык менен айкалыштыруу бир топ эмгекти Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. кылат. Эң негизгиси сиздер коомдук пикирди калыптандырууда өрнөк боло турган туура багыт аркылуу элге таалим-тарбия берип, агартуу жаатында дагы чоң милдетти аткарып келесиздер. Ошондуктан биринчи кезекте элдин купулуна толгон жагымдуу жаңылыктар, таасирлүү каармандар тууралуу жогорку деңгээлдеги берүүлөрдү көп болуусуна тилектешмин. Жашап жаткан доорубузда не деген олуттуу окуялар жетишкендиктер болуп жатат. Эл ичинде ар кыл кесиптин не деген мыкты ээлери бар. Алар сиздердин маектешиңер, ал турсун сырдашыңар болуп келүүдө. Алар менен калкты байланыштырып, теле берүүлөрдүн, радио уктуруулардан сапатын көтөрүү сиздердин колуңуздарда. Ошол эле учурда биз эфир артында эмгектенген кызматкерлерди да унутпашыбыз керек. Алар обого чыкпаса да сапаттуу материал даярдоодогу орду өтө чоң. Ошону менен катар мамлекет жарандарыбыздын маданий жана маалыматтык керектөөлөрүн радио берүү каражаттары аркылуу канаттандыруу үчүн бардык шарттарды түзүп, ар тараптан колдоо аракетинде экенин белгилейм. Урматтуу телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлери, сиздердин ишиңиздерге болгон кесипкөй жаратман олуттуу мамилеңер мекен тынчтыгын, эл ынтымагын сактоого, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошо берерине ишенем. Бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуудагы ары кызыктуу, ары түйшүктүү ишиңерди албан ийгиликтер куштоосун. Сиздерге чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт тилейм. Кесипкөй ишиңиздерге арта берсин деп жазган. Орусиянын Казан шаарында 19 жаштагы кыргыз кызы көп кабаттуу үйдөн кулап каза болду. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 2002 жылы туулган кыз аталган шаарга ушул жылдын март айында апасы менен келген. Окуяны Казан шаарынын Москва районунун тергөө органдары өлүмдүн жагдайын иликтеп жатышат. Элчилик маркумдун апасы менен байланышта. Ал кызынын өлүмү тууралуу массалык маалымат каражаттарына таратпоону суранган. Апасына маркумдун сөөгүн өлкөгө жөнөтүү тартиби боюнча кеңештер өз убагында берилген. Сөөк 5 декабрда жөнөтүлгөн. Этикалык нормаларды жана жеке адамдардын укуктарын сактоо максатында айрым фактылар ачыкка чыкпасын билдиребиз деп жазылат маалыматта. Булак Суперкейжи.